Ошто милиция кызматкерлеринин жоон тобун видеого тартып алышты. Кече 20 февралда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ондогон кызматкерлеринин катышуусунда тез жүрүш өткөрүлдү. Сот тармакка тараган видеодон милиция кызматкерлери аккордеондун коштоосунда ырдап жатканын да көрүүгө болот. Тез жүрүш ыкчам айгай менен белгилүү бир аралыктан туруктуу дислокация болгон аймактан чыгып басып өтүү. Бул машыгуу иретинде же көчүрмөн тапшырма менен аткарылышы мүмкүн. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча бул иш-чара 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата өткөрүлдү. Булак турмуш кежи. Кар жереп мектепке барган мугалимдерге министр ыраазычылык билдирди. Билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендербаева аба ырайынын катаал шартына карабастан сабагын үзгүлтүүгө учуратпоо үчүн кар жереп мектепке барган мугалимдерге ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен билдиришти. Сот тармактарга тараган видеодо Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Жыргалаң айылындагы Асанбаев атындагы орто мектебинин мугалимдери Дамира Султанбаева менен Бактыгүл Дадакееванын тизеден жогору карды кечип мектепке бара жатышканын көрүүгө болот. Анткени 20 февралда Жыргалаң айылында катуу бороон болуп, техниканын жетишсиздигинен бардык көчөлөр тазаланган эмес. Ага карабастан мугалимдер толук жумушка чыккан. Асанбаев атындагы орто мектепте 163 окуучу билим алат. Мектепте от жагылып, жылуу болгондуктан сабактар кадимки режимде өтүлүүдө дешти. Булак сереп кежи. Түптө трансформаторду сүйрөп барып, алмаштырып келген электриктердин видеосу. Түп райондук электр тармактарынын кызматкерлери Михайловка айылында жайгашкан жүктөмдүн айынан күйүп кеткен трансформаторду тез арада калыбына келтиришти. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдиришти. Кардын калыңдыгынан техника тыгылганына байланыштуу трансформаторду энергетиктер колго сүйрөп жеткизип, тез арада күйүп кеткен тетикти алмаштырышып, 2-3 сааттын ичинде элге жарык беришти дешти. Булак сереп кежи. Ноокат районундагы электриктердин үзүлгөн чубалгыларды оңдоого кетип бара жаткандагы видеолору жарыяланды. Видеодо Ноокат Реттин Көкбел аймагынын электриктери тартылган. Алар авариялык кырдаалга ыкчам реакция кылып, үзүлгөн аба чубалгыларын калыбына келтиришкен. Видеонун автору алардын саат 16:00 түшкү тамак жеп жатканын айтат. Булак сереп кежи. Балдар обед кылып атат эми саат 4-тө. Кышымдар катып калды. Муз болуп калган. Аярда сүлесинде жүрөт ак идбистер. Бишкектеги көпөлөк рейди. Бир күндө 25 кыз милицияга жеткирилген. 30 ноябрдан бери Бишкек шаарынын аймагында притон көпөлөк аталышындагы профилактикалык иш-чара өтүп, анын жүрүшүндө милиция кызматкерлери социалдык жоопкерчилиги төмөн кыздар интимдик кызмат көрсөтө турган жерлерди текшерүүдө. Бул сауналар, мейманканалар жана ижарага берилген батирлер. Дем алыш күнүнүн башында милиция бөлүмүнө 25 кыз алып келинип, алардын ар бири менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кийин кое берилген. Милиция кызматкерлери тарабынан интимдик кызмат көрсөтүүгө тиешеси бар адамдарды жана сойкуканаларды кармоого тиешеси бар жарандарды аныктоо иштери улантылып, алар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Булак сереп кежи. Кадамжайда оорулар видео камерага түшүп калды. Баткен облусунун Кадамжай районунун тургундары үйлөрүнө оору киргенин билдиришти. Оорулар Разесть, Боз жана Сулайман Абад айылдарында видео камераларга түшүп калган. 15 күндөн бери оорулар жөнүндө имиштер тарап жатат. Айрым үйлөрдө видео камерага түшүп калышыптыр. Оорулар 20дан ашык үйгө киргени айтылууда дейт тургундардын бири. Булак Баракелди. Ысык Көлдө оорулар дубалды тешип, 12 миллион сомдук алтынды алып баратканы видеого түшүп калган. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында бир нече оорулукка айыпталып кармалган жаран үй камагына чыккандан кийин кайра оорулукка барганы айтылды. Ал күнү оорулар жаныбыздагы сулуулук салонуна кирип, ал жактан дубалды тешип, биздин дүкөнгө киришкен. Анан 2 темир эшикти сындырып, 11 миллион 624 миң 360 сомдук буюмдарды уурдап кетишкен. Алардын жанында уюлдук телефондун сигналын өчүргөн аппараты болгон. Видео байкоого таянсак, дүкөндө 40 мүнөттөн ашык болушкан. Алар калдыратып жатканда кошуна келип, эшикти каккылаган. Анда алар качып чыгып, кайра эле 1 мүнөттүн ичинде кайтып келишиптир. Демек эшикте кимдир бирөө байкоодо турган. Бир шектүү кармалгандан кийин 5,5 миллион сомдук буюмдарды кайтарып берди.
Учурда 6 миллион 450 миң сомдук буюмдарым кайтарыла элек. Бул 8 жолу соттолгон адам экен дейт дүкөн ээси Жаныбек Касымов. Булак турмуш кежи. Шакиев: бизде да 4-класска чейин бир гана кыргыз тилинде окутуу керек. Казакстанда 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга сабак казак тилинде гана өтөт. Биз ушундай нерсеге барышыбыз керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Нурламбек Шакиев билдирди. Эгер тилди өнүктүрөлү десек, бала бакчадан башталгыч класстарда тил калыптанат. Андан кийин ар кандай шылтоо болот. Бардык мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин билиши керек, деди ал. Булак Сереп кежи. Мамлекеттик тилге болгон мамиле биз конституциялык мыйзамды кабыл алгандан кийин түп тамырынан бери өзгөрүш керек. Мурдагыдай улам этап менен деген токтош керек. Мына этап менен деп жүрүп 35 жылда мамлекеттик тил эч кандай өнүгүү болгон жок. Муну моюнга алышыбыз керек да. Мына коңшу Казакстанды эле айтайлы, 1-класстан 4-класска чейин бир гана казак тилинде өтөт сабактарды. Башка тил жок. Биз ушундай нерселерге барышыбыз керек биз дагы. Эгерде тилди өнүктүрөсүз, бала бакчадан ошо башталгыч класстарда тил калыптанат. Андан кийин ар кандай шылтоолор болот. Ошон үчүн ушу сизге министр катары дагы бир маселе, жана ыйман сабагы киргенде кыргыз тилинин эсеби менен англис тилинин эсебинен бирден саат кыскарып кетиптир. Бул эмне деген мамиле кыргыз тилинде? Башка тилден кыскартса болбойбу? Ошон үчүн кыргыз тилин күчөтөбүз десек, ошо башталгыч класстардан биз коргошубуз керек. Бардык мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин билиш керек, кыргызча сүйлөш керек. Тилге болгон мамилени биз өзүбүзгө болгон мамиледей карашыбыз керек. Ошто патрулдук милиция кызматкерин опузалап 150 миң сом талап кылган адам кармалды. Ош шаарында Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы тарабынан милиция кызматкерлеринен опузалап акча талап кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 18 февраль күнү Ош шаарынын Курман Жаннатка көчөсү менен Моминов көчөсүнүн кесилишинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу кызматынын кызматкери 1992 жылы туулган жаранга укук бузуулар кодексинин жөө жүргүнчү жол эрежесин бузгандыгы үчүн протокол түзгөн. Аталган жаран өзүнүн уюлдук телефонуна видеого тартып алып, Ош шаардык милициясынын башчысынын намына ага карата протокол түзгөн кызматкердин үстүнөн арыз жазып кайрылган. Арыз Ош шаардык ички иштер бөлүмүндө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлө баштаган. Андан кийин жаран аталган жагдайдагы видео тасманы интернет тармагына чыгарбоо үчүн кызматкерден 150 миң сом акча берсеңер, силерди тарткан тасманы өчүрүп салам. Эгерде мага акча бербей турган болсоңор, мен силердин тасмаңарды соц тармактарга таратып жиберем деп опузалап, акча талап кылып жаткандыгы аныкталган. 20 февралда милициянын ички иликтөө кызматынын кызматкерлери тарабынан опуза белгиси коюлган 40 миң сом акчасы ырасталып, кызматкерге тапшырылып, ошол эле күнү тергөө амалдарынын жүрүшүндө 1992 жылы туулган жаран кармалып, жеке тинтөө жүргүзүү учурунда алдын ала даярдалып берилген 40 миң сом акча алынды. Булак Сереп кежи. Ош облусунун Ноокат райондук прокуратурасы тарабынан жаңы Ноокат айылындагы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бала бакча мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Ноокат райондук сотунун 2011 жылдагы чечими менен жаңы Ноокат айыл аймагында жайгашкан 2 кабаттуу бала бакчанын имараты жана 0,32 гектар жер тилкеси мыйзамсыз түрдө жарандын жеке менчик укугу катары таанылып, ага укук күбөлөндүрүүчү документтер берилгендиги аныкталган. Райондук прокуратура тарабынан келтирилген апелляциялык сунушту кароонун жыйынтыгы менен райондук соттун жогоруда аталган чечими жокко чыгарылган. Прокурордук чара көрүү актынын негизинде базар баасы 33 миллион 211 миң сомду түзгөн бала бакчанын имараты жана 0,32 гектар жер тилкеси жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине кайтарылып, баланска коюлду. Булак Сереп кежи. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Карашев
мамлекетке 18 миллион 895 миң сом төлөп абактан чыкты. Бул тууралуу Супер KG порталына 1 май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык 12 январда Карашев эч кайда кетпөө тил каты менен бошотулган. Аны абактан бошотуу боюнча өтүнүштү УКМКнын тергөөчүсү келтирген. Соттон билдиргендей Замирбек Карашев өткөн жылдын 10 октябрында УКМК тарабынан кармалган. Кылмыш жаза кодексинин 169 беренеси менен айыпталган. Булак Супер KG. Өзгөндө Hyundai үйдүн дубалын уратып арыкка кирип кетти. Кырсык болгон жерден видео. Ош облустунун аймагында жол тайгалак болгондуктан 5 жол транспорт кырсыгы катталып, 6 адам жеңил жаракат менен ооруканага кайрылды. Күбөлөрдүн айтымында кечээ 20 февралда Өзгөн районунун Куршап айылында айдоочу унаас менен үйдү сүзүп, андан соң арыкка түшүп кеткен. Ал эми Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматы боюнча 20 февраль күнү Өзгөн районунун тургуну Hyundai Santa Fe үлгүсүндөгү унаасы менен Ош шаарына келе жатып, жүк ташыган КАМАЗ унаасынан ашып өтөм деп тайгаланып кеткен. Айдоочу рулду башкара албай үйдү сүзүп, андан соң арыкка түшүп кеткен. Кырсыктан айдоочу жана жүргүнчүлөр жеңил жаракат алды. Булак Турмуш KG. Ош базарындагы азык-түлүктүн баасына мониторинг жүргүзүлдү. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Бишкек шаары боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери Ош базарындагы социалдык маанилүү товарлардын баасына мониторинг жүргүзүштү. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Бир катар социалдык маанилүү азык-түлүктөрдүн кумшекер, күн карама майы, жумуртка, ун жана башка азыктардын баасынын өсүшүн турукташтыруу жана алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы соода түйүндөрүн керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатындагы мыйзамдарды так сактоого чакырды. Булак Баракелди.